Бишкек-Ош унаа жолунун 384-чакырымында ВАЗ-Жигули унаасы менен Mercedes-Benz Sprinter жүргүнчү ташыган унаасы кагылышкан. Кырсыктын кесепетинен 1985-жылы туулган Токтогул районунун тургуну каза болгон. Ошол Жигулинин өзүнүн айдоочусу окуя болгон жерде каза болуп, ал эми Mercedes-Benz Sprinterдин айдоочусу өзү менен кошо эки жүргүнчүсү менен ооруканага кайрылып, медициналык жардам алып чыгып кетишкен. Ал эми 23-январда Сузак районунун Октябрь айылында унаа кырсык катталды. Кырсыктаган унаанын айдоочусу рулду башкара албай жолдон чыгып, бакты сүзүп оодарылып кеткен. Мындан улам жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматы тарабынан кырсыктардын алдын алуу иш-чаралары күчөтүлүүдө. Ал эми эң негизги маселелердин бири ушул өткөн жумада баягы жүргүнчү ташуучу унаалар менен катталган эки жол кырсыгы катталды. Ошол себептен азыркы учурда биздин кызматкерлер тарабынан ошо жүргүнчү ташыган айдоочулар арасында баягы жолдо өздөрүнүн алып жүрүү маданияты боюнча, укуктук аң сезимдери боюнча тынымсыз азыркы учурда баягы түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Мындан сырткары акыркы 2 күндүн ичинде өрт кырсыгы орун алып, 23-январда Жалал Абад шаарындагы 7 гектар конушунда үй өрттөндү. Анын кесепетинен 36 чарчы метр үй толугу менен күйүп кетти. Учурда кырсыктын келип чыгуу себеби такталууда. Турак үй күйүп жатат деген маалымат түшкөн. Бизге маалымат түшөр замат өрт өчүрүүчү автоунаасы менен 20 мүнөткө чукул арасында өрт толугун өчүрүшкөн. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Ага карабастан жыл башынан тартып азыркы учурга 3 өрт кырсыгы катталды. Өрт кырсыгынын натыйжасынан 693.799 сомдук өрт кырсыгына жабыр катталган. Жалал Абад облусунун аймагында жыл баштан бери 26 өрт кырсыгы катталса, анын 8 учуру өткөн жумага туш келет. УКМдин маалыматы боюнча 24-январга караган түнү Баткендин Айдаркен шаарында, эртең менен Ош облусунун Кара Суу районунда үй өрттөндү. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.